Эфиризланта азырматы телегөрүүчүлөр дагы бир жолу кутмантаңыздар менен. Бүгүн биз театр жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Актер, актрисалар бардыгын дагы бир жол үчүн жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми дал ушул жаатта көп жылдан бери кызмат кылышкан, дагы деле кызмат кылып келе жатышкан биздин чыган десек болот, актер, актрисаларыбыз болот. Жаштар театрынын актрисасы жана актерлору Санжар Сабыржан уулу, Айнура Акылбекова жана биздин Нуржасын байке. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутмантаңыздар менен. Кандайсыздар? Майрамыңыздар. Маанайыңыздар жакшыбы? Сонун майрамда бүгүн. Азирет актер болсо болчу да экен? Кечирип эле койгула Сен дейт. бизди шылдыңдап койдуң да азырчы да. Жок, негизи чындап эле сиздерде ушундай да, күнүгө ушундай репетициялар болобу, Мисалы үчүн бизди көбүнчө ушинтип сүйлөйт дегендей. Ооба, элдерде ушундай неме бар. Пафос менен элдердин түшүнүгүндө. Бирок негизи кантип эле десек, биздики ошондой деле сүйлөй турган бар чыгар да. Мисалы үчүн ырчылар спорт ордосун алып алып туруп микрофон менен даңкылдап атса, биз саяка без микрофон ошончо элге үнү жеткиш керек да. Анан кичинекей аста, мисалы үчүн биздин театр кичинекей коммерческий театр болгондуктан биз жөн эле сүйлөйбүз да. А чоң академический театрлар уже ушундай кошконго туура келет. Эмне себеп дегенде, эң акыркы 800 адамга үнүм жетиш керек да. Анан катуураак чыгарганга туура келип калат. Эң сонун сиздер Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрынын актерлорду тааныштырдык. Ошол театрга, Жаштар театрына кантип качан келип калдыңыздар эле? Айнура же сиз баштасаңыз. Биз Жаштар театрына үчөөбүз бир группадан бүткөнбүз. Искусство университетинин театральный факультетте окуп, анан кийин 2014-жылы бүткөнбүз ошол окуу жайды. Ошондон баштап Жаштар театрында 5 жылдан бери эмгектенип атабыз. Жагып атабы Нуржасын байке? Үчтөрү кандай? Өзүн тандап алган түмөн түйшүктүү жумушуң өзүңө конечно жагат. Биз эми бакы аралашкан соң окуудан келип, окууну бүтүп келип, анан искусствога тапшыргандан баштап 10 жыл өттү да арадан. 10 жылдын жок дегенде бир 2 жылы студенттикте өткөрсөк дагы калган 7 жыл уже театрда өткөрдүк. Сизгечи Санжар мырза, эмнеси менен жагат театр? Ошону айтып бериңиз. Театр бул сиз үчүн эмне? Театр мен үчүн көп нерсе. Таң көрүүдө эле отуруп калбайсызбы? Мен жашоо. Образга кирип элечи. Негизи театр бул өзүнчө бир мындай кандай десем, магнит да, магнит. Сас да, киргенден чыкпайсың да. Оору болуп калат да. Мисалы үчүн отпускада же болбосо 2-3 күн. Кайгылуу кылып айтып бердиңиз го? Сас бул депчи. Келгенден кийин чалбай каласың. Коркутуп атам да, сен барбай эле койсуң деп. Сенен актер чыкчу дейбиз. Негизи баягы ал жакка барганда дем алыш күндөрү деле барбай калсаңчы, бир күн барбай калсаң сагынасың да, чындыгында. Билбейм, эмне айта албайсың да, сөз менен айта албайсың. Эмнегедир бир нерсе тартып турат да, кирип алгандан. Эми өзүңөр билесиңер жакшы, баягы ушундай эфир болобу, газетага барсак деле айлыкты айтабыз да биз. Айлыгыбыз аз болсо да эми жүрөбүз ошол жердечи. Эмнеге жүргөнүбүздү кээде өзүң түшүнбөй кетесиң да. Токта да. Негизи ошол жакта кандай десем, атмосфера да, негизи ошол жүрөккө жакын болуп калат. Фанаттар болот, Фанат болуп каласың, себеби бала кезинен келип эле институтка тапшырганда театр жөнүндө болот эле, театр жөнүндө сиңип калат да, анан ошо менен жашап каласың да. Актер болуу бул бала кездеги кыялдарбы? Бала кезден башталдыбы актер болуу? Чорчу эле келип калдыңыздар да. Бир күн карасаңыздар эле актер болуп баратасыздар. Жем, бул нерсе бакы аркы түпкүрдө бир жок дегене бир процент болбоюнча, бул жака кайтыш келиш кичине кыйыныраак да. Ошондуктан баарыбыз тең ошо кичинекейибизден бери Жекжан байкебиздин, Вандан байкебиздин кинолорун кызыгып көрүп жүргөндөн келсек керек. Бирок негизи актер болгон мен өзүмдүн эмемде актер болом деп ойлогон эмесмин чындыгында. Бирок ушу маданият тармагында ырчы чорчу болом деп ойлоп жүргөм. Университетке тапшырып атканда баягы ошол жердегилер кеңеш берип, ушундай. Бирок баары бир искусство адамы болом деп ойлойт. Баары бирок башка жака барсам эле искусство. Ырдап чыгайын деген ойлор жокпу жакындарда? Бар деп эле. Бүгүн кандай майрамдайсыздар, ошону айтып бериңиздерчи. Бүгүн биз адаттагыдай эле жыл сайын бүт баардык областтардан театрлар келет. Областной театрлардын баары, Бишкектеги театрлар баарыбыз чогулуп, саат 2-де Таттыбек Турсунбаеванын
Айкелдин алдында чогулабыз. Быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу международный болот экен, башка жактан да коноктор келет экен, театр адамдар. Анан бизде жүрүш болот, жүрүш болуп, анан кийин өзүбүзчө ушундай андан соң эмелер болот. Жыл жыйынтыгы, сыйлыктар болот театрларда. Мыкты актриса, мыкты актер деген сыйлыктар берилет, э? Буюрса. Театр союзу эме ачкан. Канча жыл болду, 50 деп сыйлык ачпадыбы? Ошонун эме тапшырасы эме болот. Ал жыл сайын ошо Жен театрда болот да. Ушу үмүттөнүп турабыз. Биз дагы былтыркы жылда жакшы жетишкендиктер болду. Мынакей үчөөбүз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Жамиля спектаклин коюп жерлерди кыдырып келдик. Жакында эле Кытайга барып келдик. Анан кийин ошо эргүүгө биз дагы өзүбүздүн номинант болдуңуздар, э? Номинант болуп бердик. Анан билбейм, Кудай буйруктан болуп Санжар алып калабы деп турам. Сиз Жамилядагы кичинекей баланын Сейиттин образындасыз, э? Сиз Жамилянын, сиз болсо Даниярдын образында. Негизи эле ошол биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Момбетова жетектеген, продюсерлик кылган ушул спектакль боюнча көптөгөн баягы сынактарга барып, көп мамлекеттерди кыдырып келдик деп атпайсыздарбы? Анан сиздердин образ кантип тандалып калды да? Назира эже өзү тандадыбы негизи эле? Кандай болду? Бул негизи бул проектти баштаган автор проекти, продюсер десек болот Назира Момбетова. Эжебиз Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул сыйлыгынын ээси дегендей. Анан бул спектакль башталып атканда ролдорду эми чогуу иштейбиз, чогуу көрүп жүрөбүз бири-бирибизди. Анан эжекебиз дагы кыракы киши да. Илгерте деген ошо оюнда бар окшойт, ушундай кылабыз, анан ушул актерлор ойнойт дегенчи. Анан ошо менен эле кел сунуш берип эле, кел ойнойсуңбу, сен ойнойсуңбу, сунуш берип барыбыз макулдугубузду берип эле. Ушинтип башталып калган. Учурдан пайдаланып айтып кетишибиз керек. Назира эже экөөбүзгө ыраазычылык айтып, бүгүнкү майрамы менен куттуктап, Назира эже майрамыңыз менен сизде адамдар көп болсун эже. Жакшы. Эми ошол образдагы Жамилянын же Даниярдын образындагы Сейиттин окшоштуктарды сурап көрбөйлүбү? Жактыбы сизге Даниярдын образы? Эмнеси менен жакты? Анан сиздин мүнөзүңүз менен окшоштугу барбы экен, жокпу экен? Негизи эле образга кирип кандай болду? Бул эми бакы биздин Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары кыргыз классикасына айлангандыктан, анын мисалы үчүн Данияр десе, ар кимдин өзүнүн элесинде өзүнүн Данияры бар да, ар ким ар башкача көрөт. Ошондуктан мен да өзүмдүн Даниярымды алып чыктым. Кадыресе мындай мен өзүм жашоодо кичине токтороок болгондуктан Даниярдын образы да ошого кичине туура келип атты да. Бирок ал жөн гана токтоо болбостон ал адам чоң адам. Токтоо адамдардын ичинде көп сыр жатат да. Сүйлөбөсө эле бул эме деп ойлоп калышат го. Андай эмес да. Наоборот, ошол көп сүйлөбөй ичинен баарын ичинде сактаган адам. Сиз да ошондойсузбу жандай? Анчейин деле андай эмес. Бир жарылса, тоо жарылат деп эле. Качан жарылат? Кээде бир жарылат. Чындыгында спектакль өзү 1 саат 10 мүнөт жүрөт. 1 саат 10 мүнөт спектакль жүргөндө целый спектакльде мен 5 гана сүйлөмүм бар. 5 гана сөз айтам болду. Анан эң жеңили бул бакы ылдам сүйлөп өзүңдүн эмең айтып ийсең жеңил да. Ошону айтпай ичиңде ошону жеткириш кыйыныраак болуп атты. Эң баягы күнүнө канча убакыт ошол театрда болосуңар? Эл катары эле эртең менен кечке чейин. Кечке чейин болобуз. Кээде 6-да спектакль болсо 8-9га чейин болобуз. Таң калам ошо силер кандай эмне иш кыласыңар? Воскресеньеде иштейсиңерби депчи. Бизде элден өзгөчө биз дүйшөмбү күнү эс алабыз да. Иш планы кандай? Компьютерде отурасыңар, жумуш бар да. Театрда компьютер барбы силерде дегенчи. Компьютерди вообще билбейбиз. Эл катары эле жакшы. Силер жанагы боюнча эле ошол Жамиля немен Даниярдын доорунда эле заманда жашайт турбайсыздар. Компьютерди билбесеңиздер, э? Жок, ошентип сурап атышпайбы? Барсаңыз эмне кереги бар? ошентип сурашат да, компьютер барбы, тиги барбы? Ой, бизде эле компьютер бар. Колго жазып ролдорду. Эл катары эле жашайбыз, эртең менен жумушка барабыз, кечинде келебиз дегендей. Аларга кичине таң калыштыраак болот да, кызык болот да, булар эмне кылып иштейт, кандай жыргап жүрө бересиңер эле. Кечке билем депчи. Кечки. Анан бизде эле кандайдыкидей биздики гос жумуш, кечиксең өзүңдүн жасаңды аласың.
ролуңду толук элге кандуу жеткире албасаң, анда да иш-чаралар көп колдонулат дегендей. Кыйын эле. Кыйын. 5 жыл болду ушул театрга келгениңизге деп атпайсыздарбы? 5 жылдын ичинде кандай эсте калган образдарды же билбейм, улуу инсандардын образдарын жараттыңыздар? Же кыялдар бар? Айтыңыз. Мактанчу жерде. Бир мактанып калайынчы деп эле. Мен сүйлөйм деп келген окшойт эле эшиктен эле. Театрга 5 жыл аз эле убакыт негизичи 20-30 жылдан бери иштеп жүргөндөр бар да. Анан кийин 5 жылдын ичинде Кудайга шүгүр үчөөбүздөн жакшы ролдорду ойнодук, жакшы жетишкендиктер болду чындыгында. Анан кийин биз жаңы театрдын босогосун аттаганда эле Асангул Абдыгулован ошол согуштун 70 жылдыгына карата Элес спектакли коюлуп, ошондо дагы Нуржасын экөөбүз көп учурда партнер болобуз да. Башкы каарман Сабира менен Керимкулдун образын жаратканбыз. Ошол образдан ошо эргүү сыйлыгын ошондо эле алып койгон Нуржасын. Эркектин ошон үчүн мынтип отурбайт. Биринчи алган турбайбы? Биринчи алган биздин группанын ичинен. Анан кийин кайсы спектакль, актриса Меңди Мамазайрованын актриса спектаклинде мен Назира Мамбетованын жаш кезин ойногом. Назира Мамбетованын эмес, ошол ролдо Айым Беликовна деген актрисанын. Ошондо мен женский роль алгам деп эле. Сиз да алган турбайсызбы? Жок, бул эргүү алган. Фестивалда. Эргүү бул башка сыйлык да. Именно театр күнү берилчү сыйлык. Андан тышкары көп эле комедияларды ойнодук. Биздин театр жаштар театры, жаш көрүүчүлөр болгондуктан жомоктордо көп образдар жараттык. Жакшы. Сиз кимдин ролун ойногонго баягы кыялданып жүрөсүз да? Ушул образды аткарсам, ушул ролду ойносом деп көптөн бери ушинтип кыялданып, баягы сазга кирген боюнча деп. Уктай албайбы? Негизи андай ролдор көп, аябай эле көп. Мисалы үчүн биз эми тынбай эме көрүп турабыз да, спектакльдерди көрүп турабыз, жаңы спектакльдерди көрүп турабыз, эскилерди кайра көрөбүз, окуйсуң. Окуганда ар бирин ойногоң келе берет да, отуруп алыпчы. Да, мону ойношуң керек, мону. Деги көп. Эми алдыда дагы айтпай эле туралы, бирок буюрса ойнойбуз. Сиздердин көз карашыңыздарда театрдан өнүккөн Чордону кайсы мамлекет? Чордону өнүккөн мамлекет. Өнүккөн мамлекет. Бул ошол эле Европа тараптагылар, Бирок Европанын иштөө стили башкача экен театрларынан. Нуржасын көрүп келген Лондонго барчы. Бизде дайыма театрга барып күндө барып иштешпейт экен, алар контракт менен иштеп турушат экен. Бирок жакынкы мамлекеттерде абдан өнүгүп кетти. Мисалы эле Казакстан аябай жакшы өнүктү театр тармагы чындыгында. Акыркы жылдары мына фестивалдарда келгенде, биз ал жака барганда аябай байкалып атат. Абдан жаштар театры мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулса, албетте ошол жагы бизге ошол жагы эле кичине аксап атат да. Анткени мамлекет кичине астыбызга кичине даярдап берсе, анда биз иштейт элек да. Анан болгону менен өзүбүз чөнтөгүбүздөн чыгарып алган айлыбыз тигил болсо, анан эптеп аны тияка чаптап ушинтип кичине баягы. Эми бул башка мамлекеттер болсо чындыгында өнүктү да. Бүт баары үйүн, машинесин бүт баарын даярдап кодан иштегени кайра көрөсүз. Биздегилер эме болуп атпайбы, биздечи мектеп салып, бир мектеп салып мактанып атпайбы? Театр жөнүндө Казакстанда жаңы театрлар салынат, жаңы театрлар. Башка кепте. Биздегилер бир мектеп салып алып, эме болот да. Театр деген башка кепте. Эми күтөбүз албетте. Биз жакшы кайгырбайлы, бүгүн майрам. Бүгүн майрам да, кстати. Эстетпейт аларды. Жакшы нерседен үмүт кылалы буюрса, бизде дагы жаңы театрлар курулсун дейли, жакшы ниет кылалы буюрса, баары жакшы болот. Алдыда мына ушул сиздердей, биздердей жаштар өсүп келе жаткандан кийин анан келечектен үмүт кылбай койсок болбойт да. Бирок баары бир эфир дегенден пайдаланып туруп, анан мамлекетке кайрылуу жасаш керек да. Искусствого көтөрүлгөн элди мамлекет таанылат, Маданияты жок эл болбойт деп коет го. Туура айтасыздар. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, бүгүнкү майрамды жакшы майрамдаңыздар. Анан жаңы эле ушул иш-чара болот деп атасыздар, сыйлыктарды алыңыздар. Буюрса алсаңыздар дагы келип бир сыйлап уттуктап. Дароо силерге чалып эле. Чакырабыз. Нуржасын Жумагулов, Айнура Акылбекова жана Санжар Сабыржан уулу Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрынын актерлору болушту. Бизде конокто. Сиздерге чоң рахмат. Чыгармачылык. Ал эми биз болсо театр күнүнө арналган көрсөтүүбүздү улантабыз.